Урматтуу биздин жалпы YouTube көрөрмандар, жалпы момун мусулман бир туугандар, бул жерде эжекебиз боор оорусу менен ооруп, азыркы учурда өтө срочно акча каражаты талап кылынып жатыптыр. 2014 жылы операция болгон элем. Ал учурда билген эмесмин кандай оор экенин. Больницага барганда билинип калган. Анан альвеокок деп чыккан. Кымбаттуу элим, журтум, мамлекетим канча Кыргызстандын калкы болсо 1 сом болобу, 2 сом болобу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп калдым. Мүмкүн болсо жардам берип койсоңуздар. Сиздерден Аллахым разы болсун. Эки дүйнө жардам бергендерге. Мага боор ачып чынында балдарымдын пешенесине, Кудай кааласа, ата-энемдин бир туугандардын пешенесинде жадырап жайнап келип калсам, Кудай буйруса жакшы болдум деп дагы сөйүнүчүмдү дагы айтам, иншаллах. Пересадка жолу менен ошо эми Кудай кааласа сиңдим даяр болуп турат, анан 93-жылкы Нурсултан укам. Сизге донор бар азыр? Донор бар, даяр. Болду. Эми врачтар аны тактады. Анан дал келди. анализдерим полный дал келди. Эми болгону ошо акча каражаты кичине жетпей атат. Кудай кааласа эми ол деле Аллахтын насиби менен. Шайтан дейт. Ооба. Ошондуктан үмүттү үзбөстөн Кудай кааласа кааласа. берсеңиздер жакшы болот. Иншаллах. Анан альвеокок деп чыккан. Анан Ушундай диагноз бар. ошондой диагноз коюлуп, анан кийин срочно операция деп Бишкекке алып барып, ошо Бишкектен операция, республиканский больницада операция болуп, анан правый доль полный алынганда, анан андан кийин аябай жакшы болуп жүрүп, кайра эле повторно болуп калдым да. Азыр повторно ошол кайтып Ошо кайра повторно баягы бул жоомук кан тамырга түшүп калыптыр да. Эми ошо азыр ушул ситуацияда азыр кече жакында больницага жатып лечение алганымда өзүмдүн состоянием бир аз неме болуп калды да. Оорлош баштадым.